집에 조추있다고 가수 있으면 그렇게 있어. Бул уйгурлардын көш наны деп аталат. Мен тыква менен, жусай менен, картошка, пияз менен жасадым. Мындай камыр жууруп, бул обычный эле мантыныгындай камыр, туз, суу, он эле болду. Ушундай катуулукта жууруп, кичинекей порцияга берип жаябыз. Мындай кылып 2 камыр жайып, мынакей өтө калың эмес, өтө жука эмес. Экинин размери бирдей. Мындай фарш салам. Ичине калгандар салсаңыздар болот. Муну обычный эт менен жасайт. Мен бүгүн ашкабак менен жасайын деп чечтим. Бул жерде менде ашкабак, картошка, пияз, жусай эле, анан суюк май. Анан туз, мурч. Деп салабыз. Üstünü жабабыз. Четтерин бекитип чыгабыз. Анан четін мынтип түйүп кетербиз. Мындай кылып түйүп алып, ысып аткан майга кырын салабыз. Эки жак бетинен кызыл болгуча кууруп алабыз. Канча минут не зависит. Бул ичи бышып жетишпейт, ошон үчүн сыртын эле кызартып алабыз. Даамы ошондо башкача, аябай вкусный болот. Мынакей мындай болгуча эле кызартып, анан алып чыга беребиз. Мындай кылып баарын бышырып алабыз. Касканга сала беребиз. Кайнап аткан касканга салып, үстүн жаап, 40 минут күтүп турабыз. 집에 조추있다고 가수 있으면 그렇게 있어. Бул уйгурлардын көш наны деп аталат. Мен тыква менен, жусай менен, картошка, пияз менен жасадым.